түсінбеген адамдарыбыз мына башында тургандар байып кетти, анан биз калып кетти деген сөз болот экен да. Ошонун алыш болсуңуздарды мен суранат элем. Себеби бул жерге себепчи эле болот экенбиз бизчи. Чакырып келген адамдарды себепчи тутуп, андан кийин ошол бизнес, чоң бизнести уюштуруп кетем, алып кетем деген адамдар өздөрү аракет кылыш керек экен да. Көбүнчө башында турган адамдардан капа болот экен. Ушу мени жазып келди да, ушу мени таштап койду деп. Жазгандан кийин анын артынан чуркап жүрүп, дагы эмне кылсам болот? Дагы эмне кылайын? Дагы эмне кылсам мен сиздердей ийгиликке жетейин деп ошол адамды бекем кармап алыш керек экен да. Мына жаркын Айгүлдү биз бошотпойбуз. Күнү түнү уктабай иштешет буларчы. Дагы эмне кылсак болот? Дагы кандай кылсак болот деп, мына мен жашымдын чоңдугуна карабай ушуларга баш ийип, ушулардан үйрөнүп, ушул жетишкендикке жетишип отурам да. Ушул жерде отургандар сиздерден суранат элем, ошондой дебестен, бул чоң бизнес экен. Мына азыркы базар экономикасы бүтүп атат. Бул бирет заман келип атат деп элдерге түшүндүрсөк. Мен ошону да айтып кетким келет эле. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.